Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн Бишкек шаарында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген, тактап айтканда көзү азиздердин сулуулук сынагы болуп жаткан учуру. Бул сулуулук сынакта 10 катышуучу ат салышат. Алдыда кандай кызыктар болот? Биз менен бирге болуңуздар. Номер 7 Жамалгулова Мерим Айна Кожалар болсо. Бул сынакка 10 көзү азиз айым катышты. Сынак 3 этаптан турду. Анда катышуучулар алгач өздөрүн тааныштырып, кийинки этапта көзү азиздердин жашоодогу кыйынчылыктары деген темада даярдаган видеолорун көрсөтүштү. Ал эми соңку бөлүктө айымдар өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген аларга жол көрсөтүп, жардам берип, жакындары коштоп жүрүштү. Иш-чаранын катышуучулары жана сулуу айымдар менин жанымда турат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Маанайыңыздар кандай? 5. Бул конкурска канча даярдандыңыздар? Бир ай болуп калды. Сонун өтүп жатат. Бул конкурска өзгөчө эмне даярдап келдиңиз? Мен өзүм ыр жазам, ошо өзүм жазган ырларды окуйм. Сиз же? Меникин пока сюрприз так. Негизи менин кыялым, максатым биздин кыргыз айымдарга өзүнө ишенген, өзүн сулуу сезсе дейм ар бир айым. Анткени негизи бул дүйнө жүзүндө бардык айымдар сулуу да. Бардык айымдар акылдуу, жашынакай, бирок ошону билбегендер гана бар да. Бирок ошол боюнча тренинг берип, же болбосо кеңеш бериш үчүн мен биринчи өзүмдү жеңип алайын деп чечтим. Биринчи өзүм далилдеп, ошону анын үстүнө дагы көзү көрбөсө дагы мындай хиджаб кийсе деле жашынакай ухоженный болуп жүрсө болот экенин элдерге көрсөтөйүн дегем. Сиз ыр жазам деп калбадыңызбы? Ырыңыздан окуп берип койбойсузбу? Бул мен бул үйдүн эркетайы шайры бөбөк, ал бөбөктүн күлкүсүн баары көрөт. Себепчи күлкүсүнө наристенин кыргыз жоокери кызматын мыкты өтөйт. Азаматсыз. Анда сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Ким биринчиликти алса да татыктуу жеңип алсын, Рахмат. Мен таланттарым болгондо ошо көркөм окуйм. Анан биринчи саламдашууда өзүм жазган ырсактарымды окудум, ошол таланттарым болгондо. Сизди тааныштырып жатканда Азия чемпиону деп айтышты да. Ушул тууралуу да айта кетсеңиз. Мен өзүмдү көп тармакта көргүм келет да, бир жерин менен бир тармак менен чектелип калбаштан. Ошол себептен спортто дагы өзүмдү алгачкы орундарда көргүм келет. Мисалга алсак ошо ар кандай соревнованияларда катышып жүрөм. Кол күрөштө, анан өзүмдү жеңил атлетикада сынап жакшы байгелүү орундарды ээлеп, биринчи, экинчи, үчүнчү орундарды ээлеп, спортко да өз салымымды кошуп, буюрса жакшы көрсөткүчтөр менен сынап жүрөбүз.
Бул иш чарага конок катары биздин жаныбызга Адлет Азимов келип калды. Саламатсызбы? Саламатчылык. Келе жаткан жаңы жылыңыз Рахмат бирге болсун. Жалпы көрүп турган көрөрмандарга деле келе жаткан жаңы жылыңыздар менен барыңыздарга ийгилик, ден соолук ошол. Анан бул иш чарага сиз конок катары келип калдыңыз. Конок катары келип калдым. Анан мен айтып кетсем, булар баягы көз азиз балдар негизи кулагы менен аябай жакшы угушат да. Анан ошону сезип мен аябай болушунча энергиямды берип ырдаганга аракет кылдым. Аябай сонун колдоп беришти. Барыгына чоң рахмат. Кудайым ден соолук берсин. Кудайым бир чуда берип, бардыгына көзлөрү көрүп жакшы болуп кетсин. Кудайым буйрса. Рахмат сизге да. Жогоруда биз сөз кылып жаткан иш чарага куттуктоорун арнап Сагыныч мырза келип калган. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Маанайыңыз кандай? Жаңы жылдык маанайлар кандай? Маанай жакшы. Учурдан пайдаланып бардык көрөрмандарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Анан бул жакта көз азиз мүмкүнчүлүгү чектелген айымдардын сынагы өтүп жаттыр. Бизге дагы ошондой кабар берди эле, келип куттуктап бир сыйра ырдап кеттик. Албетте бул жактагы конкурсанттарга да ийгилик каалайбыз. Көзү азиз кыз келиндер арасындагы ажарлуу айымдар сынагы аяктап, калыстар тобу жыйынтык чыгарды. Жыйынтыгында 41 жаштагы Максат Мендербекова биринчи орунду багындырды. Мендербекова Максат айымга колчоолор. Биз аны менен азын олак маектештик. Мына ушинтип ажарлуу айым сынагы жыйынтыкталды. Менин жанымда бул сынактын жеңүүчүсү сопсулуу болгон Максат айым турат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сезимдериңиз кандай болуп атат? Аябай толкунданып турам. Мен мындай конкурска өмүрүмдө биринчи жолу катышканмын. Анан мен үчүн бул чоң бир жетишкендик болду. Рахмат. Келиңиз, жалпы теле көрүүчүлөргө өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетпейсизби кыскача? Макул, менин атым Максат. Мен өзүм бир балам бар, 20 жашар. Өзүм болсо копирайтер болуп иштеймин. Кесибим копирайтер. Ар түрлүү тексттерди, макалаларды, кардарлардын заказы боюнча жазып эмгектенем. Ошол. Буга чейин даярданып жатканда мен утам деген ишенич бар болчу беле? Конечно, умтулгам. Мен утканга аябай аракет кылып, абдан даярдандым. Бирок бар деле эми адам баласыбыз да, анан ичибизден балким утпай калам деген сезимдер болду. Переживаниялар болду. Бирок Кудай буйруп утуп калдым. Баарыңарга рахмат. Абдан толкундадым. Сизге да чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз жаңы жылыңыз менен. Золотая моя, чоң рахмат. Мына ушинтип ажарлуу айым сулуулар сынагы жыйынтыкталды. Татыктуулар жеңди деген ишеничтебиз. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.